Кайсыл жерде юмор болсо, ал жерде чындык бар деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, акын, сатирик, жазуучулар союзунун мүчөсү Рахман Разыков мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчы. Рахман мырза, сөзүн башындагы айткан сөзгө кандай карайсыз? Кай жерде юмор болсо, ал жерде чындык бар дейт. Биздин элде мынтип айтат. Өзүнүн кемчилигинин үстүнөн күлө билген элдин келечеги бар деп коебуз. Ошон үчүн ошол чындыкты бул илгертеден ошентип келген да. Илгертеден хандардын астында кодулдар чындыкты айтып келген. Юмордун тили менен. Юмордун, кодулдун тили менен, ошол сатиранын тили менен дейликчи. Мен Куйручук атабыздын китебин окуп, анан мындай кайсы жерге Куйручук барганда эл ошол жерде жыйылып турчу экен да, көп болчу экен. Азыр ойлоп көрсөм, бул маалымат булагы болгон экен да. Ошол убакта. Ошол убакта. Ал убакта азыркыдай телевидение жок, интернет жок, радио жок. Анан болгондо дагы чындыкты элдин астында, ошо байлардын астында кашкайган чындыкты сатиранын тили менен айтканды угуш үчүн эл чогулуп келишкен да. Эмеде дагы бир жакшы сөз бар экен. Жакшы күлкүнүн аркасында чоң ый турат деген. Бул кандай үчүн салат бул сөздү? Ошол ый менен күлкү жакын жүрөт да. Адам өтө көп күлгөндө ыйла берет. Көздөн жаш чыгып кетет дегендейчи. Аябай катуу күлгөндө. Катуу күлгөндө. Ошон үчүн мүмкүн бул чоң чындыктын ыйдын турганы ушудан болсо керек. Мен акыркы убактарда сатираны жазганда ошо трагосатира деп коет бул жанрды, сен жакшы билесиң. Бул өтө мындай таасирдүү формада сатираны. Ушундай бир жыргап күлүп аткан адам бир эле убакыттын ичинде ыйлап кала турган бир ошол окуя ошондой бир немеге өмүткө өтүп кеткенде мен билем да, мындай сатиралар өтө таасирдүү болот да элгечи. Себеби күлө бербей, ал күлкүнүн аркасында аябай чоң трагедия жатканын ошондой формада беребиз. Мисалы үчүн өткөндө мен бир сатираны жазып койгонмун сахнадан. Бомждар жөнүндө. Бомждар мындай эч кимге жанагындай сел-саяктар таштандыларды терип чогултуп жүрөт. Ошол учурда бир арак чейлик деп алып чыгып деген ойдон, холодильниктен дейт. Холодильниктен ЗАГСка алып чыга койчу, алар ошол жерде дайыр. Аны алып келип, этти алып келдим деп ачып караса, жаңы төрөлгөн баланын ошол ороп салып койгон. Аборттон кийин таштап койгон. Эмбрион. Аны алып карасаң бала го дейт. Десе жанагы сел-саяктар ошолордун образы менен бул кандай деген эне дейт да. Мен ушул баланы Кудай Таала мага бербей, мен ушул баланын айынан сел-саяк болуп көчөгө чыгып кетсем, бул Кудай берген наристенди ким монтип таштады дейт да. Бул ким? Топуракка көмгөнгө чейин мен бир аз болсо да кучактап турайынчы, энелик мээримимди берип турайын. Бул ушундай сөздөр менен айтылат. Залда ушундай чымын учуп калгандай деңгээлге чейин. Бул коюлду. Коюлду. Ошончо күлүп аткан адам башка бир жакка кетип калышат да. Бул номерден кийин кайра оңой менен өзүнө келбейт да, бул ушундай. Мындай форманы мен көп колдонуп келем азыр. Демек сиздин колдонуп аткан формаңыз бул трагикомедия, ый менен күлкү, кайгы менен кубанычтын аралашмасындагы чыгармалар турбайбы? Жанагы абдан курч, коомдук абдан курч көйгөйлүү маселелерди
юмордун тили менен, сатиранын тили менен, күлкүнүн тили менен жумшак жеткизгендин жолу. Өзү сатира саясатчылар 1 саат, 2 саат bir маселени элдин астына чыгып сүйлөгөндөн көрө 10 мүнөттүк сатира ошончо 1 саат айтылган сөздү аябай жеңил күлкү менен жеткизип, анан эсинен чыкпай турган кылып жеткизип койду. Өтө күчтүү курал. Муну биздин саясатчылар канчалык деңгээлде колдонуп барышат да? Экс-президентибиз Отунбаева мага ошол заслуганы тапшырып атканда мындай деген бир сөз айтты да. Бүгүнкү күндө, бүгүн коомдо сатира бул өтө чоң идеологиялык курал. Азыр саясатчыларга караганда биздин бул курулдарды жакшы угат. Булар бүгүн эмнени айтса, эртең бүтүн элдин оозунда жүрөт. Демек булар жакын. Элге жакын. Ал эми бүгүнкү бийлик ушуларды, ушул куралды, ушул рычагты туура колдоно албай келебиз деди. Аябай туура айтты да. Ушул нерсени бизди сындайт. Булар бизди элдин астында ушундай тамаша кылат, туурайт деп артыбызды салып, биз бул сатира жанры менен, кудулдар менен иштеше албай келебиз деп айтты. Муну ошол айтылган сөз бүгүнгө чейин иштеше албай келатышат. Бүгүнгө чейин эле эки жактабыз. Бизди сындайт деп жаман көрөт. Бизде бир кандайдыр бир эл душманын издешет, кандайдыр бир туура эмес бирдемени айтып аткандай кылышат. Кыскасы, мен баарында бир айттым эле. Бизди пайдаланбайсыңарбы, иштетпейсиңерби? Заказ бербейсиңер, мынандай кылгыла. Келгиле, мына коомду, мына жерин сындаш керек. Сатира бул эми сын да. Ушул жерде бир оңдойлук. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшөбүз деп жазып бүтүн Кыргызстанга илип коюшту да, коррупцияга каршы күрөш. Мен ойлойм бир жок дегенде 1-2 миллион, 3 миллион акча кетти болуш керек. Ошол дегенге. Аны жасап бүт Кыргызстанга илип чыгыш үчүн мен билем да, депутатка талапкер болгон киши катары ал лозунгдар канчага жасалат, кандай болуп илинет, аны билем. Бир эле округка канча акча кеткенин билем, анан бүтүндөй Кыргызстанга мелестетип атам да. Эми ошону ушу илип койсок эле болду, коррупция менен күрөшүп атабыз деп ойлойбу. Бул коррупционерлер аны карабайт. Анан көрө ошону айтпайсыңар, келгиле, Рахман отургундагы коррупция жөнүндө бир сатираларды жазчы. Бул коррупционер деген эмне? Анын аягы эмне болуп бүтөт? Ал кандай коомдогу бүгүнкү орду кандай? Мамлекет буну кандай болсун деп атат? Биз кандай? Десе мен ошого ылайыкталган сатиралардан 2 концерт жазбаймын, мисалы үчүн. Аны Дворец спортто коебузбу, филармонияда коебузбу, аны жакын кылып тартып алып, күндө эфирден беребизби, же башка бир программалардан беребизби, диск кылып чыгарабызбы. Кыскасы, кандайдыр бир мындай жолдорун тапмакчы, кандайдыр бир мындай ушул коррупциядан алыстаганга бир себеп боло алат эле да, бир мындай эффект болот эле да. Аны менен эле бул бүтүп келе жүрөбүз, орду табылат эле да. Жок дегенде бир мындай кичине бир таасир берет эле дейм да. Мен айттым, силер айтпай атасыңар го. Анан эч ким заказ кылбаса, биз эч кимге кереги жок болсо, бийлик анда биз өзүбүз билгенди жазабыз да. Эмнени көрүп атсак, бүгүн эмнени жазуу керек десе, мен ошону жазам. Ошону сахнага коем. Анан сындап атат деп чыга каласыңар. Капа болуп. Булар дайым ушуну айтат. Анан кайсыны айтасың? Анан айтпайм десем, бүгүнкү парламентте 1-2 саат карап отурсам, 1-2 концерт жазам азыр. Даяр идеялар. Даяр сессияны жазып отурсаңыз. Даяр. Анан мурда бир аз кыйыныраак да. Мындай ойлонуш керек болот. Кайсы материал жөнүндө жазыш керек? Тема издеген керек? Ким тема болуш керек дейм. Азыр андай эмес азыр. Азыр таптаяр. Сатириктин оюна келбеген темаларды, идеяларды айтышат. Анан эмне кылам? Анан жазып коем, ойлоп атабыз. Ошону жакпай келебиз.
Ошентип сурап берсеңиз эмне деп жооп беришти? Эмне дешти? Туура экен дейт. Сиз туура айттым. Эми бүгүн мындай да, мына сен театрды билесиң. Театрда бүгүн кайсы материалдар коюлуп атат деги эле театр өзүнүн функциясын аткарып атабы дейм да. Менимче аткарган жок. Мен өткөн созывдагы депутаттардын арасында бул жөнүндө сүйлөгөм. Комитетте маданият мыйзамдарынын аткарылышы боюнча талкуу жүргүзүп, анан эркин адистерден деп мени да чакырышкан. Бул 5-чи чакырылыштын мурдагы созыв 5-чи беле. Биз азыр 6-чыда. Ошол жерде барып бир 2 саат отурам десем, эртең менен барып кечке чейин отурдум. Саат 9-га деген бардым. Түшкө чейин отурдук. Анан 3-төн кийин кечке чейин отурдук. Айда 5 маселе бар экен каралып турган. Маданият бул эң акырында экен. Каралып турган тема. Ошого чейин отурушка туура келип калды. Анан кийин айттым. Өзү дайыма сүйлөсөңөр эле маданият жок эл болбойт деп чыгасыңар. Маданиятты көтөрбөсө мамлекет болбойт дейсиңер. Анан негедир маданият дайыма эң аркасында болот. Мына бүгүнкү талкуулай турган тема дагы негедир кокусунанбы, жатайлаппы эң акыркы тема кылып коюшат. Муну эртең менен келип отурам. Мен саат 9-дан бери мына саат 4 болду. Гезитте дагы эң арткы бетинде анан маданий жаңылыктар болот дагы. Анан да маданият жок эл болбой чыга келебиз. Бул неге бул биринчи коюлбайт? Деп депутаттарга тийишип турат. Мен силер кандай болуп атат? Менимче муну алмаштырыш керек. Маданият бүгүн маданият министрлигинин иштөө принцибин системасын түптөн алмаштырыш керек. Бүгүн жарабайт. Бул коомду эмне милдет аткарып атат бүгүн? Заманбап эмес, да? Заманбап эмне аткарып атат? Кеп артисттерди эмес, айыл иштеп атканчы. Ошону туура иштетпей аткан бул системада болуп атат. Бул эмнени аткарып атат? Бул неге бул миңдеген армияны бүгүн мамлекет бюджеттен акча төлөп кармап турат? Анын функциясы эмнеде? Маданиятка кызмат этет. Эгерде бул театрлар элди тейлеш керек деген болсоңор, анда министр мына отурат, айтсын, качан Нарын элдик театры кайсы жылы Баткенге элди тейлегени бар экен. Мен билгенден 10 жылдын бирагында эч ким бар элек. Качан Баткен элдик театры Таласка элди тейлеген келди экен өзү. Алар жолду да билбейт болуш керек. Каяктан Баткенден чыгып кантип Таласка барышын. Эгер эч ким эч жака барбаса, эч кандай тейлөө болбосо, анан жөн эле бюджеттен акча алып туруп эле спектакльды коюп, анан аны тапшырганы комиссияны чакырат, анан комиссия көрөт, тапшырылды болду. Эми дагы акча бергиле, биз дагы башкасын коебуз. Анын максаты эмнеде? Эл келип көрбөсүн. Анан өзүбүздү өзү алдап эле отурабыз. Театрыбыз бар деп. Театрыбыз бар, актерлорубуз бар, иштеп атабыз, отчет даяр. Плановый спектакль коюлду. Бечара студенттерди кубалап келип, толтуруп отургузуп, бирөө керек да, бирөө билет сатып алып келбейт. Анан ошол студенттер балай кылган бакыштарды айдап келип отургузуп отур дейт да, анан муну көрүп кой дейт. Мындай болду. Мен Жалал-Абад театрында барсам бир сдача болуп атты спектакль. Кирип көрөйүн деп, кирип залда отурдук күндүзү. Барлык студенттер. Спектакль бүттү. Занавес жабылды. Зал жарык болгондо студенттер аркасын караса, мен отурам. Баары жүгүрүп келип, автограф бериңиз деп басып калды. Спектакль ойногон артисттер сахнада турат. Залда отурат, мен автограф, мен жаман ыңгайсыз болду. Мен эмне дешимди билбейм. Ушул туура ушул. Бул актерлор бул ыңгайсыз да бул. Бул эмне себептен дейсиз? Элдин алдына көп чыкпаганданбы, же актерлордун, профессионал актерлордун элдин алдына чыгып, эл менен тыгыз байланыштын жоктугунан деген ойду айтып атасыз. Бул менимче мындай. Менимче булар ойноп аткан материалда. Эмнени ойноп атабыз да? Актерлор бүгүн эмнени ойноп атат? Эл эгерде бүгүнкү көрүүчү өз издеген бир кандайдыр бир маалыматты бүгүнкү күндүн
болуп аткан коомдун саясат болобу, башка болобу, ошону көрөйүн деп киргем. Театр өз бир укмуш дүйнө да. Аны биз билебиз. Бул деген кандай керемет. Ал эч кандай киного салыштыра албайбыз ал деген башка нерсе. Бул түрү мындай общение, мындай байланыш. Бирок бүгүн ушу ойноп аткан материалда болсо керек да, маселечи. Эмнени ойноп атабыз да. Биздики сатира жанры. Мен ар ай сайын жаңы концерт жазам. Көрүүчү аны билет. Илгери биз бир интермедияны 15 жыл ойнойт элек. Гемаким деген интермедияны 15 жыл ойногонбуз. 15 жыл ел көрүп күлө берет. Азыр бир интермедияны 2 жыл ойногонго болбойт. Анан ушундай шартка үйрөнүп калган көрүүчү спектакльди жанагы ойнолгондон бери кайта түшүнүктүү. Ар бир спектакльда, ар бир театр өзүнчө башкача формада, режиссер башкача көрөт, башкача коет. Бирок бүгүн талап бир аз Бул ойдагы бир кандайдыр бир деңгээлде туура болуш керек. Эгерде биз мунун көбүрөөк жанагы элге сүйүмдүүлүгүн коммерческий деп коет го, коммерциялык жагын карасак. туура. Мен бул теманы мынтип айттым элем. Же мамлекет татыктуу айлык менен камсыз кылсын театрларды. Же камсыз кыла берет экенбиз деп жаап койсун. Бар менен жоктун ортосунда кармаштын эмне кереги бар? Заслуженный 7.000 сом, 8.000 сом айлык алса. Туура. Ал кантип анан эл тааныган ушундай бир адам болсо, анан ватирлик деген ал токтоп турбайт да. Үйдө ар кандай шарт болот, ар кандай ал кандай кылыш керек ал? Кандай кылыш керек? Ушундай шартта бирдемени талап кылганга болот өзү негизичи. Менимче бунун баардыгы келип ушул мамлекеттин экономикалык абалына, бүгүнкү биздин башка бир шарттарга байланып турат окшойт. Мен ушул темага бурайын деп аттым эле, себеби сиздин көпчүлүк чыгармаларыңыз, сиз жазган чыгармалардагы, анан сиз жана топтотуп ойнотуп аткан группалар, жанагы театрлык группалар деп коебузбу, коюлдардын топтору же болбосо концерттик кандай группалардын ойногон оюндарынын көбү эмнегедир негизги темасы саясат. Ошол эле депутат болот, депутаттар болушу мүмкүн. Же болбосо ошолордун арасында айтылып аткан бир өзүңүз айткандай бир ойго келбеген, күлкүгө келтирерлик сөздөр болушу мүмкүн. Же жашоодогу эле адамдардын пенденин арасындагы көйгөйлөр. Ошо жана айткан аборттон кийинки баланын баштандырда болгон айтып атпайсызбы? Сиз депутаттыкка да коюп көрдүңүз деп өзүңүз айттыңыз. Менимче бир эмес, бир нече жолу бар. Демек сиздин жан дүйнөңүздө чыгармачылыктан башка дагы саясий бир неме, коомдук бир ишмерлик дагы жаткан окшойт. Мындай да, мен көп жыл сахнадан сын менен бул саясатты жазып коюп келдим. Анан эч кандай пайнап чыккан жок. То есть жыйынтык болуп атат да. Жыйынтык. Мурда союз маалында кандайдыр бир сын айтылса, ал сөзсүз эске алынып, оңдолуп, анан кийин бул жер мынтип айтылды эле, бул мындай болуп калды деп айтмак. Билебиз аны. Азыр аны эч ким айтпай калды. Эмне десең дей бер, биз угуп коюп жүрө беребиз болуп калды. Ошондо коюнда парламентке барайын дагы мүмкүн ошол жерден туруп айтсам жетеби. Бир мынау туура эмес экенин көрүп турабыз жашоодо. Мени орун басар министр болгум деп сунуштаганда да барбай койдум. Сунушташты.
Нурлан Шакеев министр культура болуп келгенде мени чакырып, мынакей жазыңыз арызды, мына келип отуруңуз. Эмнеге барган жоксуз? Мүмкүнчүлүк эмес беле мындай. Ошол системаны, сиз айтып аткан системаны бир аз Эми мындай карасаң, биринчиден жаңы парламент партиялык коалиция куралды. Коалиция араң эле турат. Ал чачырасы эле бүт министрлер кызматтан кете турган болуп туруп көрүп турабыз система кандай экенин. Нурлан Шакеев ал шайлоодон өтпөй калган, өткөзбөй койгон дейбиз, кыскасы партиядан, бүтүн Кыргызстандан болчу. Анан эртең бүрсү күнү коалиция тараган турса, айырга барып бирдемени баштай электе коалиция тараса, биринчи Нурлан Шакеев ичинен, эч кандай партиянын мүчөсү эмес да. Анан соответственно мен де кызматтан алдым. Бул бизде ушундай да баягы башындагы коалиция чачыраганда калгандары ал кесип коет, ал ким отурат, ал эмне кылат, ал карабайт ал маселе. А мен ошону көрүп туруп ана жерге барып алсам. Бул биринчиден. Экинчиден мен барып эле жөн отуруп эле турган киши эмес. Мен барганда могуну мынтыш керек, мындай башташ керек деп кыйкырып чыгамбы. Анан ошол эле жерде отурган элдин баары чогулуп келип туруп, мына биз тынч отурсак мындай ызы чыгып атат деп өздөрү эле кетсин деп кыйкырып эч кылып чыгам. Ушундай шарттарда анын башташтын эмне кереги бар? Бул деген узак мөөнөттө өтө турган бир мындай өзгөртүү бир системасында. Болсо анан кийин. Анан ошондой басып, анан үстүнө бүтүндөй мамлекеттин бир системасын бир башка жакка алып өтмөй, эми карам 29 өкмөт 29 программа менен келди эле, бир программа ишке ашты, ашкан жок. Себеби дегенде 10 айдан иштейт экен. 10 айда өкмөттүн иши менен таанышып бүтпөйт. 10 айда. Ал бир райондун акими болсо экен, бул деген мүмкүн эмес. Биз азыр 26 жыл эгемен болгон жокпуз. Мен дайым айтам, бизге 10 ай эле болду эгемен болгонубузга. Ошон үчүн биз бир ордунда турабыз. Кайсы жакка басышты тактай элекпиз. Анан биз күнөөлүү эмес, башка бирөө күнөөлүү да. Биз бир акылман адам айткандай, күнөөнү өзүңөн издесең табасың депчи. Биз эч качан өзүбүздөн издебейбиз. Биз ушул жерде отурабыз, бул күнөөлүү мен эмесмин да. Анан ким күнөөлүү экенин таппайбыз. Бул 25 жыл, 26 жылдан бери келип аткан. Ушундай бир эле жерде турабыз азырчы. Бир эле жерде турабыз. Анан ушундай деп моюнга алып айтпайбызбы? Биз күнөөлүү эмес, башка бирөө күнөөлүү да. Жана сөзүбүздүн башында сүйлөшпөктүк, сектор союзу ыдырагандан кийин баягы ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тамактап жеп калды депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Өзүнчө мамлекет болуп көз карандысыз болгондон бери маданият канчалык деңгээлде өзгөрдү? Анын ичинде сатира. Заманга жараша айтабызбы же мындай да буну кандай айтсак, эки жактуу айтыш керек да мынча. Жакшы жака өзгөрдү десек, аны мен айтсам болот. Жаман жака өзгөрдү деп кээ бирөөлөр айтып атат. Себеби сындын формасы өзгөрүп кетти. Сындын формасында кээ бир белгилүү адамдардын аттарын айтып ойноп атасыңар деп бул андай болбосу керек өзү. Мисалы үчүн тамсилдин жазуу формасы, мен тамсил жазам го. Тамсилди дагы сен туура эмес жаздың, тамсилдин классикалык формасын сен өзгөртүп бердиң. Ал тамсилде парламент, депутат деген сөздөр болбосу керек. Илгери тамсил мындай жазылган же мындай жазылган деген аябай чоң мындай талкуулар болду. Бүгүн заманга жараша ошону жазуу керек болуп атат да, анан форма өзгөрүп атат да. Бул бир жерде тура алмайт. Өзү сатира мындай жанр да, бул заманга жараша өзгөрүп барат. Да 20 жылдан кийин мүмкүн сатиранын формасы да кандайдыр башка жакка өзгөрүп. Эми
аны мойнга алыш керек да. Ошону билип туруп эле жок. Ушундай болуш керек, сен туура эмес айтып атасың. Аны эл өзү тандап алыш керек. Эгер эл келип көрүп ушунун туура экенин баа берип аткан болсо, ошол туура деш керек да. Жок, эл түшүнбөй атат, эл келесе болуп атпайбы, алар билбей эле кетип баратат дейбиз, кантип айтыш керек. Мына мен Ошто баанда 4 күн концерт койсом, 9 күн билет жок, сатылып кеткен. Алдын ала сатып. Алдын ала. Бүгүн элестетсең, бүгүнкү ушул күндө 9 күн билет эмнеге сатылып кетет? Ошончо эл үйдө кыйын болсо дагы, тартыш болсо дагы маршрут автобустарды заказ кылып алып, тиги Алайдан, тияктан, Баткенден, буяктан агылып, эми элестетим, отургуч эшикке отургучтарды 100 сомдон арендага сатып алып, бир мындай ишкер алып келип түшүрүп коюптур. Мен көрбөптүрмүн, бир портерге жүктөп алып келип, орун жок десе, орун жок билет сатып келем, мына орунду 100 сомго алам деп кирип, залда алмыргы түрсең жерге түшпөй турган болуп, эл толуу болуп, түшүнбөй калам, булар каяктан отуруп алып. Ошончо эл келип, дагы 200дөн 300дөн адам эшикте батпай турат. Анан муну эмнеге келип атат деп ойлойбуз. 3 сааттык концерттик программа, 3 сааттык. Ошончо элдер келип батпай көрүп атса, парламенттен депутат туруп айтты, Рахмандын концертине келип элдер нааразы болуп кетти dedi. Ушул окшойбу. Нааразы болгон бир адамды таап бере албайт. Нааразы болсо келбей эле койсун, мен аны зордогон жок. Мен мынтип айтам да, кимге концерт жакпаса, концерттен бар билетиңерди тапшырып, кассадан акчаңарды алып кете бергиле. Мен силердин нааразылык акчаңарды алайын деген оюм жок такырда. Муна кассага барып тапшырылып алып кеткеле, мен жаккан жок, алып кеткеле, мейли. Десең аны парламенттен туруп алып, мына концерттен элдер нааразы. Мен айттым, бир адам таап бергилечи мага нааразы болуп. Жок. Биз акыркы убакта элдин атынан сүйлөгөнү үйрөнүп алдык. Бирдеме болсо эл айтып атат деп туруп эле, жөн мен айтып атам деп эле айт да, эмне кыласың элди жаман. Эл нааразы. Мен 40 жылдан бери эл менен күндө жолугам го. Мен бир барган жерге 10 жолу барам го. Нааразы болсо мага келет, Рахман, өткөндө нааразы болдум, мен сага десе болобу, анын бир көзүң кармапты. Анын сөзү келип бир депутат айтыш керек, сага эл нааразы болду. Бул логикага туура келет. Ошон үчүн сатираны жаман акыбалда деп айтканга болбойт, жакшы. Аны конкурста көрсөтүп турат. Мына эгер алысыраак барып карасак, мына Казакстанда Кудайберген Султанбаев деген кудулдун чакыртуусу менен ошол жерге барып катышып калдык. Сатира конкурс. Бул бир 20 мамлекеттен келип катышат. Эми бардык жанр бар, клоуна да бар, бардык ушул пантомима жанры, кыскасы көп. Ошол жерден Өзбекстандын командасы келди. 4-5 кудул, Балтабайка деген кудул бар. Телевидение артынан келип, эртең менен тургандан тамак жеп, сахнага чыгып, кайтып келип жатканга чейин тартып жүрүшөт. Артынан тартып жүрөт, тартып, монтаждап, Өзбекстанга жөнөтүп, мына биринчи күн мындай болду, мындай болуп атат деп маалымат берип, биз көрүп турабыз да. Режиссер менен оператор ошо жүрөт. Биз ошол конкурста биринчи орунду алдык. Ошол конкурста Кыргызстандын командасы биз биринчи орунду алып атабыз. Анан вручение болор деп неметип атат. Анан казак балдар, ой, бауырларым, сендерге биринчи орун берилди, азыр тапшырабыз го, грамоталарды монтуп неметилет. Жакшы экен. Бизден алдын көрсөтүп калды. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти баардыгыбыз 6-9го тең ошондой неме жазып коюптур. Грамоталар жазып. Мен бул туура эмес дедим. Мен эмгек сіңірген артист эмесмин. Булчу бул деле эмгек сіңірген жамбыл жок, эмгек сіңірген. Жаныбек Алыкулов эмгек сіңірген. Ойланай, сенде болсоңдар кимдер о жерде артисыңдар дейт. Таң алды казактарча. Ойбай алып келдім, бар башкадан жазып, тегінде бүткенге чейин. Анан
Бұл жерде қалып кетіңдер, бір жылға қалып кетіңдерші, біз Қазақстан нелерсін беріп жөнетейік деп. Ол жақтан келсек, бір алып барушы қыз ушундай бір программада мынтип сурады менен. Онага неге кыргыздын сатирасы жок дегенде бір мындай кичине өсүп, кичине бір мындай эл аралык дебейин эми Орто Азияда бір мындай немеге чыкпайт дейт. Тияктан келип аткан. Мен келген, мен өзү сатиранын куудулдардын кайсы жерде экенин, кайсы деңгээлде экенин, кайсы жерде определять этет. Десем, фестивалдарда, конкурстарда. Көрдүм дедим. Ошо фестивалда дедим, барып биз биринчи орунду алып келдик. Аны сен билбесең программаны алып барып аткан. Бул карапайым эл каяктан билет аны. Ошондой дедим, кайра менен сурайт. Биринчи даярдана албайсың, жок деген дедим. Эмне сурайбыз, эмне деп. Анан элге жеткизе турган силе билбей турасыңар өзүңөр анан кайра жөнү сурай бересиңер. Мынандай бир маселе да. Ошо мындай суроого ушу менимче жаман деңгээлде эмес. Жаман деңгээлде эмес. Бул мындай экен да, биздин эл аз болгон үчүн биз ай сайын жаңы концерт жазып, мына казак театрлары, Шанчар театры, Валижан таң калат да. Биз бир жылда бир концертти жазып, аны бүт Казакстан коюп бүткөнгө чейин ушу бир жыл убакыт кетет деп, кээде аягына деле чыкпай калабыз дейм. Шаар. Ошого да араң жаңы концертти жазып, не деген күчтүк сен ай сайын жаңы концерт жаза берген дейт. Бизде эл жаңы концерт жазбаса көрбөйт. Биз силерге окшоп бир жылкыда турган шаарыбыз жок. Биз Бишкекке 2 күн коебуз, Ошко 4 күн коебуз, Жалал Абадка коебуз, Таласка нарыңы бүттү. Бир ай бүтүп калат. Анан кийин кайта дагы башкача коюш керек. Ошол үчүн мондай неме болуп атабы. Жаман эмес. Азыр сөзүңүздүн арасында бир жакшы сөз айттыңыз да. Казактардын таң калганы жөнүндө. Бул абдан мындай көп суроолорду жараткан көйгөй десек болот. Раматуллах ошо көз өтүп кеткен Манас Бердибеков, Жанел Алкулов, байкелерибиз, агаларыбыз. Бул таланттар кыргыз сатирасында кайра келиши мүмкүн, бирок көп убакытта келиши мүмкүн да. Биз эмне үчүн ошондой кишилерди тирүүсүндө урматтап, сыйлап ала алган жокпуз деген ой келет да. Эми мен элдин атынан айтып аткан жокмун, эл колунан келишинче урматтап, сыйлап алды. Мен айтайын деген мамлекет тарабынан. Сиз айтып аткан ошо бир барак кагазын берип, эл артисти болбосо да кызматына сиңген артист деп айтып койгонго ооздорун жели жеткен жок деп ойлойсуң. Мындай болду да. Манас Бердибеков атында Базар Тугандагы маданият сарайы коюлган. Азыр бар? Азыр бар. Манас Бердибековдун ачылышы болуп калды. Буга бир 5-6 жыл болуп калды. Ал ачылышка мен бардым. Министрдин орун басары барды, кыскасы ушундай 4 миллион бакча менен аябай жакшы ремонттолуп ачылыш болду. Как раз шайлоонун бир беленин астында биздикилер ошондой бир бала болбосо андай бир беле ачпайт да, ошонун астында эле ушуну баары эстеп калышат. Чыгып сүйлөп атат. Ой, Манас мындай куудул эле тиңдейли деп. Мен таң калып угуп отурам да. Анан кийин мага сөз беришет да, анын досу мен чогуу иштегем канча жыл. Анан айттым. Өзү Манас экөөбүз ушул маданият сарайында иштегенбиз. Жашай турган жерибиз жок. Ушунун подвалында бир бөлмөдө жашайт элек. Подвалда. Анан кийин партиянын секретары бул подвалда жашаганга болбойт деп Манас көздү айда берген эди. Кеткиле ошорбай.
үйүңө жок болсо башка калып жашаган, бир жашаган болдум. Раматылык Манас ошондой билген эмеске дейм, ушул өзүнүн аты коюла турган Дом культурада жашап аткан Манас эгер азыр тирүү болгондо бул Маданият сарайынын атага берилбейт элек. Кичинекей бир көчөнү да бербейт элек. Бизде бир ат бериш үчүн сөз өлүп калыш керек. Ошондон окуй бул. Мен азыр бул жерде сүйлөп аткандарды угуп таң калдым. Манастын тирүүсүндө эч ким Манаска ушундай деп сөз айткан жок деди. Бул кандай дедим? Тирүү адамды тирүү кезинде айтса болбойбу? Бир эми өткөндө Москвада бир программа көрүп калдым. 10 класс бүткөн кыздар балдардан көчөдөн интервью алып жүрөт. Гагарин ким болгон десе билбейт. Космоско учуп чыккан адамды унутуп калышыптыр азыр. Молодежь, жаштар. Билбейм, мүмкүн генерал болсо керек, мүмкүн бирден болсо керек. Эртеге бир убакыт өткөндөн кийин дедим, бир 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл өткөндөн кийин биздин балдар чоңоюп келип, ушул жерде сүйлөшүп туруп калышы мүмкүн дедим. Бул Манас Бердибеков атындагы Маданият сарай, бул Манас өзү ким болгон деген десе, алар эмне деп айтат? Сугатчы болгон дейби, же дыйкан болгон дейби, же саясатчы болгон дейби, ал ким экени билинбесе. Ошон үчүн көз өтүп кеткенден кийин деле болсо эчтеме кетпейт дедим. Бир барак кагазга буйрук жазып, ошо эмгек сіңірген артист дейбиз, кандай бир наамды берип койсоңор, ушуга келип жазып коелучу, бул деген артист болгон экен деп жок дегенде эстен чыкпай турсун. Жолдош министр дедим, ошону сиз ойлонсоңуз. Мына губернатор дагы ходатайство жазып берсин. Ушуну кеч болсо да аткарып коюп. Муну эртерээк кылыш керек дедим. Эртелетпесеңиз, жакында Жамбыл кеткен атат. Мен Жамбылдан айтып бербесем, ким айтып барат Манаска? Юмор кылдыңыз. Эми карачы ушундай да. Кээде Жаныбек Абкул. Казактар тамшанып, 2 жолу Казакстандагы конкурста 1-орунду алды. Астанадагы конкурста жөн эле мону билбейт биздикилер, Жаныбек айында 1-орунду алып келгенинчи. Анан Нурган Шакей Жаныбекке Абдуллага представление жазып, Маданият министрлигин бекитип, сунушту президенттин аппаратына өкмөткө жөнөткөн. Мен ошо делем. Бул акелерге качан эле бериш керек өзү мындай нерсени. Муну кармап отурушкан ушундагы. Өткөрбөй койду. Вот наградный отдел Себеби бул Бакиевдин немелери. Тек Абдулла Бакиевдин жанында сүйлөп тур. Ошо Абдулла күнөөлүү экен, өткөрбөш керек экен. Мен айтып болуп турайм, Абдулла Бакиевдин Жаныбекте Бакиевдин астында сүйлөгөн жок. Жаныбекте эмне деген кайталангыс болуп? Билбейм, ал Жаныбектеги. Аны ошол жерде эмнеге ошондой ойлонгон адамдар отурат, билбейм да. Bizde орысша айтқанда преемственность деп коечу. Устатышка кеттик кыргызча айтканда. Бул тарабынан менимче сиздин артыңызда келаткан абдан көп шакирттериңиз бар. Сиз аларды эмнеге басым жасап, эмнеге таянып тарбиялайсыз? Абдан чоң жоопкерчилик да. Кулду даярдаган мектеп жок бизде. Окуу жайы кудулдук өнөрдү аркалаган балдарды даярдаган атайын бир мындай факультеттер жок да. Мен мындай сунушта жазгам бир убакта. Маданият техникумунда
жок дегенде bir группа ачып коелу. Ушул жерде ушу балдар окусун. Таланттуу балдар экзамен тапшырып өтсүн, окусун, маданияттын башка бир тармактарын кошо окусун, режиссерлордон сабак алсын. Улуу кулуна бизди чакырса, биз барып мастер-класстарды өтүп турайлык. Мисалы үчүн, бир группа ушул балдар кийин чыкканда ушул кудулук өнөрдү, сахна, сатираны аркалап, болбосо тамадалар болобу, кыска сатира жанрында жүрө тургандар ошо бир окуу жайын бүтүп чыкса деген. Эми буга жооп жок. Бул эмнеге керек экенин талкуулабайт эч ким. Эч кимге кереги жок дейт да булчу. Жоопсуз. Хотя мына Өзбекстанда бул мамлекеттик деңгээлде коюлган, билесиң да. Кызыкчылар мектеп бар, алар ошол аскерчилер ошол жерде атайын окуп, атайын дипломдорду алып чыгат. Бул туура. Бизде ошол нерсе жок. Бул өнөр жоголуп кетпеш үчүн мен бир кызык мындай да, Швейцария фонд бар. Швейцарский фонд деле аты эмесиме чыгып кетти. Ушулар $5000 грант берди. Сиздерге? Ооба, бештик театр бачы. Ал эмне дегенде чыгып калган экен, мен карасам ушундай Кыргызстандагы мындай жок болуп кетип бараткан өнөрлөрдү колдойбуз мындай. Бир убактарда болуп анан азыр каралбай калган жанрларга ушундай грант бөлүнөт деп жазган. Мен ага проект жазып койдум. Бул сөз кудул өнөрү Кыргыздын каны менен бирге жаралып, кайсы кылымдардан бери келатып, социалисттик коом алдында бул сөзгө чектөө киргизилип, бул өнөр ушундай болуп рамкага салынып, жаштардын ичинде даярдалбай өспөй калды. Мен муну мектеп катары өзүмчө мектеп ачып ушуну түптөп балдарды, таланттуу балдарды даярдап атам. Моундай бул сатира, бул чек араны билбейт. Биз мына Өзбекстан менен Казакстан чек арасы жашаган эл, биз котормочусу жок, бири-бирибизди түшүнөбүз. Границада жашаган элдердин ортосундагы накал аябай кээде күчөп кетет. Мына ушулардын бардыгын жөнгө салууда бул сатира, бул театр өзүнүн ордун аткарат. Себеби биз концерттерде өзбөгү да, кыргызы да, казагы да, кыргызы да бирдей эле деңгээлде түшүнүп, бирдей эле мындай аралап өткөнгө чоң таасирин берет. Анан ушул балдарды алып чыгат деп бир барак мындай эле жазгам. Ошол проект өтүп $5000 акча ушулар каржылады. Биздин өкмөт каржылай элек алычы. Биздин өкмөткө мунун кереги жок. Бул балдардын бар экени жок экен. Анан шакирт эмнеге? Мен муну көп жыл ойлондум да. Биз эми социалисттик маалда элге таанып чыгып калдык. Мыскыл тамаша деген программа сөзсүз түрдө коюлчу. Телекомпания КТР аркылуу ар бир майрамдын астында бул даярдалат эле. Анан элдин эң жакшы көргөн программасы ошол мыскыл тамаша болчу. Аны көрбөй калганга болбойт эле. Жаңы жылда, 8 мартта, кыскасы майрамдардын астында коюла турган программа. Биз ошол аркылуу Кыргызстанга таанылганбыз. Биздин муу. Анан кийин бул эгемен Кыргызстанда бар аралашып кетти, бар коммерциялык максатка өттү. Анан ал программа бир чыгып, бир чыкпай отуруп, анан ушундай болот, анан акыры алда талкаланып жоголуп, анан таланттуу жаш балдар элге таанылып чыга албай калды да. Ал келиш үчүн акча төлөп келиш керек. Анан бул бир программага эч ким тааныбаган, аны киргизишпейт. Себеби эл тааныган адам чыгыш керек да концертке, рекламага ошондой. Ошондой шартта бул балдарды чогултуп туруп тарбиялабаса, анын үстүнө мындай болуп калды да. Биздин муун чоңоюп кеттик. Анан кийинки муун аларга өздөрүнүн немеси керек да, өздөрүнүн кудулдары керек, өздөрүнүн тили керек. Ошонун деңгээли. Эми бул ушундай нерсе, сатирада кээде формаларды эле ойноп атканда ар бир муунга байланышкан бир интермедиалар болуп калат да. Жаш балдар үчүн кызыгы жок, молодежьтун өзүнчө бир башка. Кыскасы ушундай бир вакуум бош калып калды да. Анан мен бешликте чогултуп балдарды программасын иштеп, костюмдарын, кийимдерин ага
кичине мындай бүгүнкү талапка жооп бере турган бир ырлар менен коштолгон сатиралар, бийлер. Кыскасы бүгүнкү аралаш эмес, аралаштан башкачараак да бул форма. Анан ошондо бешилик чыкканда, сен элестете албайсың да кандай болгонунчу. Кыргызстан боюнча бул батпай залдардын бардыгы анан ушунда укмуш эмес. Укмуш эмес, жөн эле мунун муундун өздөрүнүн балдары булар. Мына ушул муундун өздөрүнүн кудулдары. Болгон ошол эле. Эми бар, өзгөчөрөөк кичине бир башка тигиндей мындай өзгө, анан ашык нерсе эмес. Ошон үчүн көрүп атышат. Элестет, мына Караколго концерт койгон болсо, эшикте билем 2000 адам турат, мен эмне турат десем, билетке туруптур. Очередте билет жок, тизме кылып сатып бериптир билетти кассир. Эшматка 5 билет, мына реттен мына чейин кагазды жазып, колуна карматып, мына талондап келип бересиң сен. 2 сеанска сатыптыр. Барып алып, залга кире албайбыз, элдин көптүгү. 3 сеанска коюп бересиң дейт. Кантип коебуз 3 сеанска? Болсо эртең коюп бересиң. Эртең Ташкөмүрдө концерт бар, мен кантип Ташкөмүрдөн келем? Анда бүрсүгүнгүгө сатасың билет. Эл келип турсаң болот. Макул деп бүрсүгүнгүгө билет сатып, 2 сеанс концерт коюп, Ташкөмүргө барып, кайтып Каракөлгө келип. Мындай болуш өтө кыйын мындайчы. Эми жакшы да. Жок, жакшы. Демек, ошону тапса болот да ошондо нерсенчи, бул боштук бар экен, мен таап унап келип койдум. Мен азыр мына ошо балдар азырма кызмат кылып жүрөт. Тынар ошол бештик балдар, Тынар, Санжар, Рысбек бул балдар, Эрнес, кыскасы. Ушул керек эле да. Анан кийинки группа Бештапан балдары. Анан бул ачылганда элдер өздөрү буну издеп келе баштайт. Таланттуу балдар. Толуктан Болсунбектин атасы баласын машинага салып, алып келип, Ошко таап келип, муну кудул болом дейт. Башка жерде буну окутпайт экен. Муну келип сага тапшырып кетип атам, мунун сөөгү меники, эти сеники, мен сага ошол кылып, ушул кудул болом дейт, мына балама келип таштап кетейин. Демек бул эгер ушундай ачылса, элдер аны ошону таап, эми эч ким жок болгон. Мына азыр деле канча таланттуу балдар, кыздардын ата-энеси телефон чалат. Муну мен айтам, мен эми бул мектепти жаптым. Мен азыр муну менен токтотконмун ишимди. Бирок чала беришет. Чала беришет деп үйрөнүп калганда башка жок. Демек буга суроо талап. Бул бар да, бул бар. Бул токтоп калбайт да. Анан бул биздин бийлик буга кандайдыр бир көңүл кош мамиле кылат. Сын жакпайт да, бир сөз менен айтканда. Сында жак туура кабыл албайт. Кабыл албайт да. Аны неге антет билбейм. Кече мындай деген бир суроо берди. Неге дейт? Сиз Акаев маалында, Бакиев маалында, Отунбаева маалында Атамбаевди сындагандай ал кишилерди сындабайт элеңиз. Сиз акыркы президентти тимеле бүтүн программа кылып алдыңыз, концертиңиздин башынан аягына чейин болуп. Неге мындай? Неге мындай? Мен айттым, анда кел, анда мен сага башка бир суроо берейин деп. Бул 4 президенттин ичинен наркы үшөө азыркы ажоо сүйлөп аткандай сүйлөй беле? Сен ошону айтчы мага. Десем сүйлөбөйт да, болуптур да дедим. Анан бул киши сүйлөбөй турган сөз сүйлөп атса. Вдохновение болуп. Аны биз сахнадан айтып койсок анан мен күнөөлүү болуп калам. Анда ойлонуп сүйлөш керек деп бирдеме. Айтпайын десең, өзү юмор болуп атса. Мен Москвичмен жүргөн, ол Вольвамен жүргөндө тиги Москвичмен жүргөн десе. Аны мен да айтам да. Абдулда ким болуп калды? Мен Волгамен жүргөндө Абдулда Москвич менен жүргөн. Кудулдардын ичинен чыккан биринчи миллионер менмин, мына сага. Бар кайрып барсаң ошо. Быйыл мына мен сахнадан кетейин деп атам.
сахнадан кетейин деп кетем. Бирок кээ бир сасык кодулдар өзүм менен кошо алып кетем. Аттарын деле айтам, бети жок Абдылдан алып кетем. Крысалар көбөйүп кетти сахнада. Жамбыл крысаны алып кетем. Таракандар басып кетти, күмөндөрдү алып кетем, аттарын айжол алып кетем. Анан мен жөнүнө кетпейм, мен бир 40 жылга, 2040-жылга чейин программаны жазып, бекитип берип коюп кетем. Ушуну гана ойлойсуң. Эгер ошодон чыгып кетсе кайта келип калам, айтып коем. Мен сахнадан өтө алыс кетпейм, мен мындай чекарада туруп турам барып. Кулисанын артында. Кулисанын артында. Анан не дейин анан, эгер буну Бул да эле жашоо ситуация. Ситуация эң кызыгы көрүүчү ушунун бардыгын эмне жөнүндө айтылып атканын кандай салыштырып жарым сөздөн билет. Түшүнүп. Негизи эл башчысы болгон кыйын деп айтышат. Эгерде эл башчысы болгон жеңил болсо, анда элдин баары эле башчы болмок. Раз элдин башчысы болгондон кийин анда ачуусуна дагы, сатирасына дагы, сынга дагы баарына, ошол эле мезгилде мактоосуна дагы жатат. Эми мындай да, биз бул мамлекеттин ичинде жашаган бардыгы жакшысы да, жаманы да, уурусу да, туурусу да, артисти да, шоопуру да биздин башчыбыз да, ал биздин баарыбызды бирдей кылып алыш керек. Ал биздин башчыбыз да. Ал атабыз деп коебуз, эми бизде атабыз деген болот го. Ал бирөө жаман, бирөө жакшы ата деген баардык балдарга тең. Тең болуш керек. Эле болбосо. Ооба. Анан меники, сеники болуп атса, анан бул биздин партияныкы, бул биздики эмес. Кандай? Рахман мырза, бир сөз. Ушул мен билгенден, мен бул менин жеке байкоом да. Канчалык деңгээлде чындыгы бар, мына азыр сиз өзүңүз айтасыз. Ушу 25-26 жылдан бери шайлоо алдында президенттик шайлоо болобу, же парламенттик шайлоо болобу, же жергиликтүү өзүн-өзү башкарууга шайлоо болобу, кандай дегеле кандай шайлоо болбосун, үгүт иштерине артисттери жок, мындай өтпөйт да менимчечи үгүт иштери. Себеби сиз айткандай бир саясатчыга 100 адам келбеши мүмкүн, бирок бир кудулга же ырчага эл адамына 100 эмес 1000 адам очередке туруп келиши мүмкүн. Булар ошону жакшы билген үчүн сиздерди көбүрөөк колдонот деп ойлойм да. Анан биз тоя айтабыз да, закондорду парламент чыгарат, көзөмөлдөйт, өкмөт болсо аткарат элдин талабын. Президент баарына мындай арбитр сыяктуу болуп, баарын тең жайгап турат. Бирок ошол шайланып атканда биз чуркап алып, өзүбүз өнөр адамдары. Анан кийин аларды өткөзүп, бийликке жеткизип коюп, артынан анан бизге көңүл бурбат деп нааразылык айтуу канчалык деңгээлде моралдык мүмкүнчүлүгү бар. Өзүңүздөрдүн мен эгерде сиз өзүңүз ушул отурган 120 депутаттын бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө ыктадыңыз да, сөзүн айттыңыз да, ушул бала элдин керегине жарайт деп. Мындай да, бүгүнкү Кыргызстанда түзүлгөн кырдаалга баардыгыбыздын салымыбыз бар. Күнөөбүз бар. Анын ичинде менин да күнөөм бар. Чыгармачыл адамдардын, кодулдардын анын арасында эмнеге кодулдарды бөлүп сүйлөп атам, себеби биз ырчы жөнлөрдү алып коет. Биз деген үгүттөп сүйлөйбүз. Үгүттөп сүйлөйбүз. Бизди жакшы көргөн көрүүчүлөрүбүз, анан кийин шайлоочуларыбыз, анан ушул биз сунуштап жетелеп барган партияга же бир талапкерге добуш берет. Бир топ шайлоолордо ошентип катыштык. Эми бул нерседен биринчи өзүбүздөн баштап ошол башкача мамиле кылуу керек. Ошондой убакыт келип калды да. Аскар Акаевич шайлоодо акча берсе алып кое бергиле, анан кийин шайлап кое бергиле деп коюп,
чыгармачылык кишилер дагы чакырбасы болуп, акча берсе барып урда коеюн дагы акчасын алып басып кете берейин деп отуруп, мына 26 жыл болуп калды. Бул көнүмүш адатка айланып калды дагы. Чыгармачыл адамдардын ставкасы бар. Буга мынча берейин, буга мынча берейин. Келип сүйлөп коер. Мен мындай деп мактап коем, мындай ушу менен келе атабыз. Эми ушуга биринчи өзүбүздөн баштап чек койсок, бир мындай ойлонуп. Эми бул мындай да бул мынтип кете бергенге болбойт да азырчы. Бир токой өрттөнбаса бир чымчык, бир тамчы сууну алып учуп кетип баратат дейт. Неге десе токойдун өртүн өчүргөн кетип баратат дейт. Биз ошондон болушубуз керек да азырчы. Ар бирибиз акыл эсти калтчап бир мындай жыйналып туруп бир башкачараак бул туура, абдан туура. Бүгүн ошондой заман келди да. Абдан туура. Эми Рахман мырза билимди айтып, мындай сөз кызыктуу болсо, маектешкен адам кызыктуу болсо, убактын кандай өткөнүн билбей каласың деген жакшы сөз бар. Бул Кашкай чындык, мына экөөбүз баштагандан эле билимди 5 саат убакыт өтүп кетти окшойт. Дагы көп берүүчү суроолорум бар эле. Ошол эле акыркы жазган поэмаңыздан, чыгармаңыздан окутсам деп ойлодум эле. Тилекке каршы жетишпей калдым. Бирок алдыда сиз экөөбүз дагы бир топ кызыктуу маектерди курабыз деп ойлойм. Эл адамынын айтчу сөзү дайым болот. Эмче сиз бир чакырсам жок дебейсиз. Анан бүгүн болсо убактыңызды коротуп бөлүп атайын. Өзүңүздүн ойлоруңуз менен, жан дүйнөңүздө жаткан ойлоруңуз менен мен аркылуу көрүүчүлөр менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирип, рахмат айтабыз. Рахмат. Мен бирдемени айтайын. Мен биринчи жолу эмнени ойлосом, эмнени айткым келсем айтып отурам да. Эркин, каалагандай. Кайсы телеканалга барсаң, буну сүйлөбө, мына жөнүндө неметпе, болсо кыркып коебуз деп атып, эмнени айттарыңды да билбей, ойлоруң да чачырап, же жыйынтыктай албай, анан кийин бирдеме болуп, анан болгондо да убактысы бир 10 мүнөт же 5 мүнөт же 15 мүнөт же анда бирдемени айтканга болбойт бизге. Биз эми мындай бирдемени кеңири сүйлөп көнүп калганбыз сахнада, эч ким чектебеген жерде. Анан мен буга чейинки маектерди көрүп жүрөм. Ошондой маек болду деп ойлойм. Мен чын эле биз дагы айта турган көп сөздөр айтып элек. Аябай сүйлөгүм келип атат, бир 5 саат уюштурсаң болмок экен. Бир сааттан кыл 5 көрсөтүү кылам. Жок. Менимче бул рахмат болот. Анан эми сизге дагы бир жолу рахмат. Чыгармачылык. Рахмат.